Мынакей ушундай жакшы маанай менен биз көрсөтүүбүздү улантып жаткан чагыбыз дагы бир ирет биздин катарга кошулган көрөрмандарга кутман таң калып өтөлү. Эгерде сиздердин ошол биздин көрүп жаткан көрөрмандарыбызга кызыктуу суроолоруңуз болсо, жана да бүгүнкү мисалы туулган күн ээлери же эртеңки ата мекен коргоочуларды куттуктайын деп жатсаңыздар, анда биздин төмөндө көрсөтүлүп жаткан WhatsApp номерлерине өзүңүздүн билдирүүлөрүңүздөрдү калтырып кетсеңиздер болот. Биз баардыгын өз дарегине жеткиребиз. Ал эми биз келген конокторубуз тууралуу тааныштырып өтсөк. Бүгүн биздин ушул студиябыздын көркүнө көрүп кошуп келген дагы өзүнүн мисалы жагымдуу музыка тартуулоо үчүн, жагымдуу маанай тартуулоо үчүн келген конокторубуз бар. Анда тааныштырып өтсөк, Акылбек Куштаев, обончу аткаруучу, жана да Бакытбек Мамутбекович. Кош келипсиздер студияга. Кушак болсун. Маанайлар кандай, эртеңки маанайлар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Таң эрте СТУ студиясына эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда ошол негизинен 23 деп калдык ата мекенди коргоочулар күнү эртең. Бул майрамга кандай маани бересиздер? Кандай майрамдалат булар сиздерде? Мен совет мезгилинде, союз кезинде мектепте окуп калдык. Жакшы майрамдачубуз. Жакшы майрамдар болчу, жакшы концерттер болчу, жакшы бир мероприятиялар болчу. Мектепте, айылдык өздүк көркөм чыгармачылык клубтарда болчу да. Анан могу биз өзүбүзчө эгемендүүлүк алгандан кийин ошол коргоо күнү деле унутулуп калды, чындыгында элечи. Анан баягы эркектердин майрамы деп белгилешип келишчү. Анан заманыбызга жараша, анан биз өзүбүзчө эгемендүүлүк алгандан кийин бул майрам унутулуп эле калды да, негизинен элечи. Анан кадимки эле күнүмдүк баягы өтүп аткан күндөй эле өтүп кетип атат. Жеке өзүңүздөр майрамдабайсыздар, Жок. Ал жеке өзүбүз эми биз үчүн Кудайдын ар бир берген таңы, ар бир берген күнү майрамда. Эң сонун болот. Ал эми Бакыт мырза, Бактыбек мырза, сиздер сиз да кошулуп коесузбу? Биз эртеңки биринчиден куттуктап кетебиз мырзаларды, агаларыбызды, служба кылган агаларыбызды, бизде мекенди коргоп аткан чек арада турган жигиттерге дагы майрамыңыздар менен дайыма мекенден чымыны да өткөрбөй коргоп туруңуздарды биз суранабыз дегендей, өтүнөбүз дегендей, жигиттер, мырзалар, майрамыңыздар менен. Анда ырбелек менен коштоп кетели, башында эле. Ооба, бактырдап берсин. Mahabat
Алар дайыма айымдарды көзүм жээгинде күтүп жүрө берсин. Булар менен баштаганымдын себеби бир тууган эже мырдачы. Ошого буларды дайыма көп жака барганда суранышат, ошон үчүн булар мага дем күч кубат берет. Ошого кылды баштадык. Эң сонун үнүңүзгө береке, ушундай мукам үнүңүз ар дайым сакталып тура берсин, элдердин жүрөгүнө түнөк тагып, жакшы чыгармалар аткарып жүрө бериңиздер. Ал эми ушул чыгармачылык чөйрө негизи эле буга чейинки коногубуз айтып өткөндөй, жаз келгенден тарта бир жаңылыктарды, жаңы нерселерди кабылдап калабыз дейт. Анан сиздерде кандай жаңылыктар бар азыркы жакын күндөрү? Буюрса, мен пландар жакшы, алдыда жакшы маслаттар бар. Бул Расул Маматкулов агабыздын ырын буга чейин ошо Гүлбежем аткарып кеткен. Эми Кудай буйрса Расул Маматкулов агабыздын уруксаты менен буларга ремикс кылып жасырайын атабыз, жаңы вариант менен. Жаңы клип тартабыз деген ойдобуз. Алдыда жакшы кыргыз элибизге сюрприздер бар. Кудай буйрса, Кудай кааласа, жакшы ырлар, жакшы клиптерди быйыл 2022 жылы көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Өзгөчө жаңылыктар болот деп айтсак. Тууба. Эң сонун, ал эми Акыл мырза, сиздер мисалы чыгармачылык чөйрө кандай болуп жатат? Азыркы тапта көп көрбөй калдык. Буга чейин кино жаатында дагы, чыгармачылык жаатында да тыгыз аралашып жүрдүңүз эле. Жашатып баратат окшойт да. Жок, бул бардык нерсенин эле өйдөсү, төмөнү, ийриси, түзү, актын карасы дегендей, күндүн түнү дегендей сыяктуу нерсе болот. Туура айтып атасыздар. Акыркы бир 5 жылдын ичинде мен ушу чыгармачылыктан кичине алыстай түштүм. Башка бир жумуштар менен алектенип. Балдар чоңоюп келе жатат. Үйлөндүрүш керек, окутуш керек, күйөөгө бериш керек дегендей. Анан ырдап эле жүрө берсек көп жумуш калып калчудай. Анан ушул акыркы бир 5 жылдын ичинде эми чыгармачылык концерттерге, анча-мынча баягы эми кыргыздын өнөрлөрүн негизи той багат. Тойлордо анча-мынча көп деле эмес, баягы телеге, радиого барып, биз барбыз дегендей бир таризде баягы көрүнүп коюп атабыз, бирок баягы мурдагыдай тыгыз байланыштагы чыгармачылык кичине токтой түштү. Туура эле айтасыздар. Ушул 5 жылдык тыйылуудан кийин кайрадан эл алдына жакшы бир жаңылыктар менен келейин деген ой болуп турабы быйылкы жылы? Жаңылыктар болуп атат, Кудай буйрса. Быйыл 2022 жылдын жаз айына, жазга карата, ушул жазы келе атканда жана өзүңөр айтмакчы, жер көктөп, жерге жан кирип баштаганда адам пендесине дагы кандайдыр бир сезимдер пайда болот экен да. Булар бир пендеде бар болуш керек. Өзгөчө чыгармачылык жаатта. Чыгармачылык жаат кичине ыйлак келебиз, жүрөгүбүз назик, скрипканын кырдарындай, сезимтал. Анан бир жакшы чыгарма жаздым. Сөзүн жазып беришти, бир Бектемир Багышкулов деген агалары сөзүбүздүн эле кеч келген махабат деген чыгарма. Анда бирликтеги көп болол, ошолорду жараткан баардык нерсени жуу менен болгон жакшы деп коет эмеспи? Анда экинчи чыгарма суран өтөбүз деп. Ошол чыгарманы ырдап берейин анда. Эң сонун болот. Махабаттын илеби өмүр шерик болчу менин тилегим тагдырыбыз бирге болбой калдыбы сенде менде үй бүлө бар билели тагдырыбыз бирге болбой калдыбы сенде менде үй бүлө бар билели бөлөк бакта болсо дагы күнөгү бир өзүмдү болбосо да жүрөгүм
Özümçele elik kılam dilimden, başkalardan kızganıp da jürünüm. Özümçele men çıkkılıp içimden, özgölerden kızganıp da jürünüm. Bolbodu dep bul jaşodo tügөйүм, көдөмдөгү arman ойдон жүдөдү. Сезимиме гүл сепкендей себеле, чачып кеттим махабаттын үрөнүн. Sezimime gül sepkendey sebele, çaçıp kettim mahabattın ürünü. Mağdıratım çok da ısık ilebi. Баракелде. Негизи ушул оон чыгаруу ар бир адам эле чыгара койгондой оңой олтоң жумуштардан эмес да. Анан негизи эле ушул сизге кайсыл учурда эргүү келет дегендей, кайсыл учурда ушундай сонун оондор жаралат? Жүрөк кубанган учурда биринчиден, анан жүрөк ыйлаган учурда. Эки учурда. Негизи аял заты бала төрөгөндөй эле төрөйсүң да. Чыгармачылык ушундай. Коркосуң да. Башка бирөөгө окшошуп калабы, же бирөөнүкүн кайталанып калабы, же бир кандайдыр бир башка бирөөнүн изине түшүп кетесиңби, башка бир оончулардын дегендей бир түйшөлүү көбүрөөк болот да. Ошон үчүн баягы барыбызда арабызда бар да. Эртең менен бир оон түштөн кийин бир оон жазгандар бар, бирок эми ал нерсеге менин жүрөгүм жооп бербейт. Ал эми Бакыт мырза, ушул сиз чыгармачылык чөйрөгө кандай чаралашып калгансыз? Мисалы сиздин чыйыр көргөзгөн Гүлбү Орозкул кызы элге таанымал эжекеңиз менен, анан кийин бул чыгармачылык чөйрөгө аралашуусуңуз кандай болуп калды? Канча жаштан тарта жүрөсүз бул жакта? Биз чындыгында өзү 3-1 тууган кичинекейибизден баштап ырдачубуз. Аксыда кооз жерлер көп, кооз жайлоолор көп, жайлоодо өскөн инсандарбыз. Анан кийин ошол баягы суусу тунук, абасы таза кыргыздын жери. Ар бир кыргыздын жигиттериде өнөр бар да. Ооба. Анан кийин ошол саанда бизге дагы баягы ырдоо жагын буйруган экен. Эжем дагы менден улуу, акем да бар, ал да ырдайт. Анан кийин ошентип бирок эжекебиз чыкканга байланыштуу биз агам экөөбүз ырдачу эмеспиз. Азыр эми баягы эжекебиздин көз өткөндөн кийин үйдөгүлөр, туугандар уруксат берген. Анан кийин баягы артындагы ушу көптөгөн ырлары ырдалбай калып кетти. Элдик ырларды ырдачу. Көбүнчө Асанкалы Керимбаев агабыздын ырларын көп басым жасап ырдачу. Ырдын маанилерине көп маани берчү, мазмунуна. Анан кийин ошол баягы мен өзүм дагы негизи анча-мынча ырдап калчумун, бирок башка тармакта жүргөндүгү үчүн көп ырдачу эмесмин. Азыр могу 1-2 жылдан бери кичине ыр чөйрөсүнө аралашып калдык. Анткени эжем өзү айтчу, сен ырдай турган жигитсиң, ырдашың керек болчу, талантты жөнүнө өлтүрүп атасың деп. Чындыгында жаш кез өтүп кетиптир, таланттарды көп талантты талаада алып кетиптир дегендейчи. Анан кийин Кудай буйрса, Кудай кааласа, элдин алдында жакшы кызматтарды кылууга даярбыз. Эл байлап атабыз. Жакшы клиптерди кыргыз элибизге тартуулайбыз. Атайын бир жеке концерттерди берип чыгармачылык кечелерди пландар бар. Буйруса, Кудай кааласа, биринчи элге ушу элибиздин жүрөгүнөн орун алып, мен көбүнчө ушу элдер айтат, аябай сен татаал ырларды ырдайсың, ырларды ырдайсың. Анткени ушул ырлардын мазмуну терең экен. Ошого ушундай ырларды ырдайм.
Ошол сиздерге соңку саны 2996 номермен жазган биздин көрүүчүлөрүбүз бар экен. Мисалы көптөгөн азыркы эстрада ырчыларына караганда сиздердин аткарган чыгармаларыңыз, жараткан обондоруңуздар бул элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Эртерээк кайра ушул чыгармачыл чөйрөгө кайтыңыздар, сиздерди сагынып баштадык деген сиздердин көрөрмандарыңыздар бар экен. Кудай буйруса. Ал эми эң сонун сиздер ушул чыгармачыл чөйрөгө негизинен аралашканыңызды азыр мисалы көп нерсени ката албай калбадык интернет айдыгыначы. Анан Бакыт мырза сиздин ошол акыркы 5-6 жылдан бери YouTube желилерине чыккан ырларыңыз бар экен, акыркы 2-3 жылдан бери жакшылап бел байлап кирип калыптырсыз. Бирок ортодо карантин кандайдыр бир себеп болуп калды бул нерсени, күнү тийгенге. Туура. Ошондо карантин убагында биз көп жактан бүт булуң бурчтардан бир эле Кыргызстан эмес, чет мамлекеттерден, Европалардан чыгышып атты. Биз через онлайн видео вызов деген баягы аппараттын жетишкендигине карата видео вызов менен да көптөгөн үйдөн отуруп алып концерттер берип аттык да. Анан кийин чындыгында эми Кудай буйруса бизде эми мындан кийин дүйнө жүзүндө Кыргыз элинде карантин болбосун, ар бир инсанга бекемден соолук мекенибизде тынччылык болсун. Биз ар дайым жакшылыктуу күндөрдө Кыргыз элибизге кызмат кылганга дайымбыз. Анда дагы бир жакшы келиңиздер. Мен айтып кеткен эле Ырысбай Абдыкадыров агайыбыздын ырларынан качан мага жар болосуң деген бир классика лирика ырларынан алат. Кеттик. Ошондо да сен болосуң, ыртаярсам, күлүгөп так бел болосуң, сусап кетсең, көк кашкада булак болуп, ысып кетсең, айдарымда жел болосуң. Карайсың да тамга болуп, бакка көрсең, карайсың да алма болуп, козапсаң, болупта көккө койбой, булбул болуп, сайрайсың да шакка конуп. Ак мөлтүрдө шар болосуң, дайыны жоктон жаралып да бар болосуң, бар болуп жүрөсүң го бир айтсаң, качанмагы өмүрлүк жар болосуң, бар болуп жүрөсүң го бир айтсаң, качанмага өмүрлүк жар болосуң, качанмага өмүрлүк жар болосуң. Бали, өнүңүзгө береке. Сиздер ырдаган сайын ушул биздин социалдык түйүндө WhatsApp кызматыбызга мисалы суроолорун жөнөткөндөр өтө көп болуп жатат. Бул жактан 15-25 ая менен аяктаган абонентибиз айтып өткөн экен. Аккан арыктан суу агат дегенде эжекесине татыктуу мыкты ул экен. Чыгармачылыкта мынча жыл кайда жүрдүңүз катып дейт. Эми дагы чыгармачыл чөйрөдө талыкпай эмгек кылышыңызды суранып өтөбүз. Эжекеңиздей болуп эл алдындагы адамдарга айланып калыңыздар деген экен да. Анан ар бир негизи ошол чыгарма жаратуу, чыгарманы аткаруу негизинен өзүнүн бир орду бар, өзүнүн бир адамга бир жаккан себеби болот эмеспи? Анан
Сиздерге ошол негизи бала күндөн айнап калдым деп калдыңыз Бакыт мырза, ыр чөйрөдөбүз депчи. Анан сизге жакыныраак, мисалы бала күндөн көбүрөөк аткарып келаткан кайсыл чыгармаңыз бар? Мен негизи кичинекей кезимде бизде апабыз ырдачыда. Анан кийин апам өзү үйрөткөн Эстем апа деген чыгармаларды эң ушу кичинекей кезимден бери аткарып жүрөм. Ал Эстем апа деген ыр менен мен Жалал Абад областы боюнча 97-жылы лауреат деген нам алгам бул ырлар менен. Анан ошондон бери ырдабай кеткенбиз. Бир эжекем мен расында иштеп атканда Гүлбежем сен ырдашың керек, келишиң керек деп ошо келдим. Анан кийин келип биз кичине кечирээк баштап калыппыз бул нерсени. Анан эжекем мен баягы тойлорго көп барып, бир күндө ал адам инсан 6, 7, 8 жерге барганга чейин жетишчү да. Анан кийин ушундай болуу ырчылардын жашоосу деп ошондо мен таң калчумун. Бул жеке барып жар айтып, кийинки жеке барып жар айтып, ал жарды бүтүп коюп, кайра келип, ортосунан ырдап, кайра той бүтүп атканда дагы ырдап, ушинтип түнкү саат 1-де, 2-де, 3-те барчу да үйүнөчү. Анан кийин чарчап жатып калчу. Анан кийин чындыгында эми бул ырга, шоу дүйнөсүндө ар бир адамдар айтат, бул оозуңду ачып кой эле, акча таба бересиң депчи. Бул оозду ачып коюш дагы бир буга да менет керек. Ар бир инсанга, чыгармачылык инсандарды туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар деймин. Ар бир инсандын өзүнүн орду бар, ар бир инсанга бекем ден соолук, ар бир искусство тармагындагы инсандарга чындыгында аябай ушу чыгармачылык ийгиликте жүргөн адамдарга ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы, сиздер дагы чыгармачылык инсандар бар болуңуздар. СТВ каналы дайыма, Ала Тоо каналы, СТВ каналы бар болуңуздар. Ийгилик алга иштей бериңиздер. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Таң эрте келип, ушундай элибизге жакшы маанай тартуулап бергениңиздер үчүн, жалаң гана жакшы жаңылыктарыңыздарды, жакшы обондоруңуздарды келип, биздин каналда жар салып бериңиздер деген жакшы тилегибизди айталы. Бар болуңуздар. Эртеңки майрамды мыкты деңгээлде өткөрүшүңүздөргө дагы бир ирет тилектешпиз. Өзүңүздөргө дагы майрамды жакшытасыңыздар. Силерге да чыгармачылык ийгилик болсун. Ушул чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар менен карапайым элдин ортосунда бекем көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Сиздер болбосоңуздар карапайым эл каяктан көрмөк элек. Карапайым элге биз чыгармаларыбызды кантип тартууламак элек. Сиздерге дагы талыкпаган эмгек, чыгармачылык ийгилик. Аллах таалам ушу ден соолук берсин. Бизде убакыт барбы же? Азыр убактыбыз чектелип калган экен, андыктан. Эфирден пайдаланып бардык служба алган агаларыбызга, аталарыбызга, мырзаларга эртеңки майрамыңыздар менен жана ушундай эле жакында келе жаткан апалардын майрамы менен түз эфирден куттуктап кетели. Чок эле. Бар болуңуздар. Эң сонун ал эми ошол чыгармачылыкты негизи инени капка ката албайсың дегендей, сиздер ушундай уруштап жаткан талантыңыздарды ар дайым элдерге тартуулай бериңиздер. Бул дагы жакшы жаңылыктар көп болсун элибизге. Биз болсо ошол нерсени элдерге сиздер айткандай көпүрө болуп, сунуштап, жеткирип гана тура берели. Биздин бүгүнкү келген ушул программабыздын көркүнө көрк кошуп, шаңына шаң чыгарган биздин конокторубуз Акыл Куштаев жана Бакытбек Мамытбековичтер болду. Биз берүүбүздү алды карай улайбыз.